Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев Россиянын Кыргызстандагы элчиси Сергей Вакунов жана Өзбекстандын элчиси Саид Икрам Ниязходжаев менен жолугушту. Жолугушууда саясий экономикалык байланыштарды жана парламенттер аралык кызматташтыкты арттыруу маселелери талкууланды. Жогорку кеңештин аппаратынын жаңы жетекчиси болуп Алмазбек Абытов дайындалды. Тиешелүү тескемеге төрага кол койду. Абытов буга чейин президенттин жана министрлер кабинетинин парламенттеги өкүлү болуп иштеп келген. Шалма Запрянов боюнча менин өзүм распоряжениеме күн чыкты. Белгилеп кетүүчү нерсе 18 жыл жол кеңеште иштеген. Өлкөдөгү 405 калктуу конушта ичүүчү суу таптакыр жок. Агрардык саясат комитетинин кезектеги отурумунда быйыл 773 айылда таза суу долбоорлору ишке ашары белгиленди. Депутаттар донорлук каражаттарды максаттуу пайдаланууну талап кылышты. Интернет жана банктык алдамчылыктын өсүшү финансы комитетинде каралды. Жогорку кеңештин токтомунун аткарылышы боюнча маалымат угулуп, жаңы алдамчылык ыкмаларына каршы күрөшүү боюнча сунуш пикирлер эске алынды. Эл аралык иштер боюнча комитет Кыргызстандын Түркиядагы жана Бельгиядагы элчиликтеринин 2024-25 жылдарга карата ишмердүүлүгү тууралуу маалыматын эске алды. 16 жашка чейинкилерге паспорт берүү тартиби жеңилдетилет. Эми ата-эненин бирөөсүнүн макулдугу жетиштүү болот. Мыйзам долбоору тармактык комитетте биринчи окууда жактырылды.